физический нагрузка и психологический нагрузканы да башынан билишиң керек. Мага чай алып кел. 9-нчы этаждан ылдыйга чай алып келгенге чуркап барып, фобиясы бар, мындайча айтканда, көп тандашпайт. Неге биз ушундай оңойлуу болгон системаны биз да кыла албайбыз? Биздин алган айлыгыбыз 2 калем деп коет, 2 жерден алабыз. Топтоо эсептеп көргөндө 33-34 саат сен иштеп калышың. Турса болобу, болбойбу, башка нерсени тандайм деген бир эмелер болуп калышмы? Медицинаны кайрадан башынан окуп чыктым дегенбиз. Biz Medakademiyani 2016-жылы бүтүрдүк. Biz негизи мен жана бир канча киши Медакадемияны бүтпөстөн туруп, жанагы ординатураны кайсы жакта өтөлүбүз? Кыргызстанда өтөлүбү, Россиядабы, же башка варианттар барбы деп ошол жактан эме кылганбыз. Ординатураны анан мен кичине изилдеп көрсөм, Турциянын медицинасы жакшы экен. Кыйла баягы ординатурасы да жакшы болгон үчүн ошол Турцияны тандайлы деп чечкенбиз. 2016-жылы келдим. Келгенден кийин ушу 2017-жылы апрелде болгон экзаменден биринчи турдан өттүм. Андан кийин практика өтүп, 2019-жылы ординатурага баштаган болдум. Мындайча айтканда мен 2 жылдай, 2,5-3 жылга жакындай экзаменге даярдык кетти. Биз бул жакка келгенден кийин иш табыш кыйын болчу, системаны да билбейбиз, эме кылбай. Ошого үйдө эле отурдук, берки дос балдарыбыз менен деле. Иштеген балдар иштеп аттык, кээ бирөөлөр иштеп атты, бирок анча баягы постоянно бир иш болбоду да. Келип даярданып баштаганыбыздан кийин биз даярдыгыбыз эмеде болду. Ошо экиге бөлүндүк. Кээ бирөөлөр айтты, биз үйдө эле даярданабыз дешти. Өт китептерди, программалар сатып алышты. Мен анда 1-2 бала курска жазылдык. Ошо Анкарада болгон курска жазылып, ошол курска эле бардык. Ар кимиси өзүгө жараша тактиканы түзүп алышты. Бул жакта урология, хирургия жана ортопедиянын болгон бөлмөлөрү. Азыр бул жерде лапароскопиялык түрдө биздин билген грыжа деген операция болуп жатат. Закрытый метод операция болуп эсептелет. Биздин жалпы хирургиянын алып аткан операциясы калың ичегинин канцери болуп эсептелген. Бул жакта азыр башталып бүтүш убагы. Бул операциянын убагы да өзүгө жараша 2 сааттай болду. Чоң операция болуп эсептелет. Бирок ийгиликтүү түрдө аякташыптыр. Бул жакта да биздин ортопедия деген бөлүм. Булар дагы өздөрүгө тиешелүү операцияларны улантып жатышат. Бизге бул бүт баары коңшу болуу үчүн кайсы операция болсо бири-бирине дагы жардамдашуу эмес эме. Мисалы үчүн кээ бирки убактар болот. Биздин операцияларга алар келип операция убагында жардам керек болуп калышы мүмкүн. Же урологияга биз мисалы үчүн операция убагында кошулуп алар менен бирге операция кылышыбыз керек болуп калган учурлар болот.
ошондой учурларда да биз ушундай жакынкы болгон үчүн бири-бирибизге жардамга келебиз. Турцияда хирургияда бир эле жалпы хирургия эмес, бардык ортопедия болсун, урология болсун, нейрохирургия бардыгында жанагындай иерархия деген нерсе бар. Ылдый жактан чөмөздүк деп коет, ошол жактан жогору жака кыдемлилик. То есть баягы бүт немелерди билип, уже операция кылганга чейин ошого карата даярдап башташат. Биринчи орунда кайсы эле чөмөз келсин, аларды биринчи очередь ошол жана палаталарга, отделенияга берет, ал жакта ишини баштайт. Анан акырын ал жактан ишти уже жакшы уже үйрөнүп баштагандан кийин анан уже поликлиникага өтөт. Поликлиниканын максаты ал жакта келген больнойлорду диагноз коюп, анан акыркы немеси уже хирургический операцияларга. Мен азыркы учурдан эмен операцияга өттүм, уже мындан кийин только операцияда. Биздеги жанагы Орто Азиядагы же СНГ мамлекетинен келгендер көбү жанагы хирургияны тандаш керек деген эмеси бар. Кыздар көбүнчө жанагы терапия эме. Турцияда негизи эле жанагындай хирургия тандаш деген бир фобиясы бар, мындайча айтканда, көп тандашпайт. Эмнеге айтканда 5 жыл ординатура и 5 жылда жанагы хирургия өтө оор болгон үчүн көбүнчө жанагы эмен тандашпайт да. Менин оюмча баягы хирургияны тандай турган адам ушул нерселерди билиш керек. Что 5 жыл болот, и 5 жылда да өтө баягы сенин жаныңдагы башка ординаторлор алар эс алып жүргөндө сен өтө баягы көп аларга караганда бир канча эсе көп иштешиңди билишиң керек. Ошон үчүн бул эме физический нагрузка и психологический нагрузканы да башынан билишиң керек. Ошо башынан ошол нерселерге даяр болгондор гана хирургияны тандайт деп ойлойм. Мен келерден мурун биз уже жана хирургияны тандайбыз деп ошол максат менен келген. Хирургияны тандадым. Бирок ошого карабастан бизге дагы өтө оор болду бул хирургия бөлүмү. Канчалык жана өзүң даяр болсо ошол адам. Эгерде алы көтөрө албайм деп эметсе, менимче жанагы башка жеңил профессиялар бар, ошолорду тандаса болот. Биздин агайларыбыз, Синан агай, бул агайыбыз да урологиянын профессору агайыбыз болот. Ал бүт операциялар бул жакта болот. Кайсы операция болсо баарын ошол жакта кылат. Talay'ı çok seviyoruz, sizleri de bekliyoruz. Talay'ı da yaxşı көрөбүz. Uroloji dedik, Talay'ı istiyoruz. Urologiyada kesin de atып. Бирок Talay çok çalışkan bizim kardeşimiz. Gerekli eğitimi en üst düzeyde aldığını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Olsa da düzelteceğiz onları, değil mi? Talay? Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Gelecek arkadaşları her zaman bekleriz. Hazır pasient'te uqtatıştı. Biz endoskopiya, kolonoskopiyani уже başlap turabız. Bul уже bugünkünün 3-cü operasiyası. Күнүгө биздин орто эсеп менен азыркы учурларда өтө баягы эме эмеспиз. Көп операция болуп эсептелет, бирок 11-12 ошол сыяктуу кетет. Эгерде эме болсо, жанакындай скоро bir операция болсо, анда уже bir 15-20га чейин чыккан учурларыбыз да болгон. Хирургия тандайм дегендерге бул иерархия эмесине даяр болуш керек. Бизде мисалы үчүн ал жанагы моббинг деп коет. Моббинг деген сөз негизи жана баскы, то есть андай неме давление. Моббинг кылган бир неме жок, атмосфера жок. Моббинг деген эми баягы үстүңдөгү адам сени жанагындай сенин ишиңден сырткары болгон бир нерсеге жумшап, сен мисалы үчүн ал айтат, мага чай алып кел. 9-нчы этаждан ылдыйга чай алып келгенге чуркап барып, же жанагындай телефон сүйлөшөм десең, ал бирөөдөн уруксат сурашың керек. Андай нерсе жок биздин немеде. Бирок кээ-бирки жанагы ошондой Турцияда кээ-бирки бөлүмдөрдө ошондой нерсе бар. Ал моббингти өтө жакшы сураштырып билип, аны ошого жараша барыш керек. Мисалы үчүн атыга каратып эле
Жана ал чоң больница экен, ошол жака барыш керек. Ал жак өтө жакшы үйрөтөт. Андай нерсе болбошу мүмкүн. Менин оюмча, хирургияны тандайм дегендер кайсы жерде көп сага жанагындай операцияны үйрөтө турган, кайсы жерде көп сага операцияларды, то есть 5 жылды бүткөндөн кийин сен самостоятельно бүт операцияларды, бүт болбосо да эң көп операцияларды өзүң жалгыз жасай ала турган бир даражага келе турган бир жерге тандаш керек. Эгерде жанагындай бизден эми хирургияны тандай турган адамдар бир гана неме эмес да, жанагындай кагаз иш эмес да, операцияны эң основной ошо операцияны жакшы жасай алат деген бир эме кылыш керек. Ошондой бир жерди тандаш керек. Чоң шаар, кичине шаар билбейм, бирок менин оюмча жанагындай Турцияда чоң шаарларга караганда мындай периферия жактарда көбүрөөк жанагындай сага опыт берет, опыт кыла аласың. Биздин больницада жалпы хирургия тиешелүү кайсы гана операция болбосун бардыгы жасалат. И бул убакка чейин кайсыл операция жасалбасын, бүт баарына мен катыштым. И мага көп операцияны да жасатып уже бир немеге, бир даражага алып келишти. Мындан кийин да уже да бир 2 жылдык эме операционный неме болот. Ошол учурда да мен калган операцияларды кыла албай калган же жана агай менен кылган операцияларды ошолорду өнүктүрүш үчүн ошого аракет кылам. Talay hocamı çok seviyoruz. Burada aynı bizim kardeşimiz gibi oldu. Birlikte bizimle aynı cerrahilere birlikte giriyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Kendisinden de çok memnunuz. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa da bekliyoruz. Evet. Bizim Musa abi bizim kıdemli asistanımız. O da Cemal abi, o da bizim baş asistan. O da onun başaltı asistanı. Yani yaklaşık 3 senedir beraber çalıştık. Yani her zaman ne sıkıntın varsa hepsine de yardıma koştular. Bu da bizim baş asistanımız. 5 sene geçmiş, artık bu hale gelmiş. Ama ne yardıma ihtiyacı olursa her tür yardımcı oldular. Ne sıkıntım varsa hepsine de yardımcı oldular. Hiçbir zaman burada yabancılık çekmedim. Yani Türkiye'de asistanlık nasıl derse, yani bir aile gibiyiz. Hiçbir zaman yani eksik bir şey görmedim. Zorluklar var mı? Tabii ki de var ama her zaman üstesinden geldik yani, çok şükür. Evet, odamızdan da veriyoruz. Görüyorsunuz, biz kendimizi içiriyoruz, yeniliyoruz. Kadro arkasında kesiliyor bunu. Bizim de maksatımız bu jaka kelgenibizden keyin bul xirurgiya teşekkürü, özübüzdün iş yüzge teşekkürü hem ne gana bolsa oşolorun barını үйрөнүш maksat. Başka bir maksatımız yok. Oşon üçün kийинки учурда Кыргызстанга кайтканыбызda ушул операцияларды өзүм жасаганга, тажрыйбалуу болуп барганга үмүттөнөм. Максаттар ошондой. Кийинки барып балким ал жакта бир больницада иштесек, бул жакта кандай чоң операциялар болсо, ошолордун баарын ал жакта да кылганга аракет кылам. Кыргызстанда ошол операция боло албаган үчүн башка чет өлкөлөргө чыгып аларды акчасы коротулуп, ал жактарда кыйналып ошондой жүргөндөн көрө биздин гана өлкөбүздө ошол операцияларды кыла алыш максаты. Ошол бул жерде эмне иш үйрөнсөк, ошол бардыгы биз үчүн пайдалуу эсептелет. Бул жакта биздин ошол операциядан чыгып уже чарчап башыбызды жазыш үчүн келгенибизде ушундай эмелерибиз бар. Каалаган нерсеңди алып, бизди бул жерде иштеген баары тааныйт. Ошо эч баягы biz kaysı vakta gelsek bizge çayını berişet, kofesini berişip uşunday bayakı jakşı bir eme bulat, atmosfera bolup turgan. 2 tane kahve verseniz. Üçü bir arada olsun. Негиз бул жакты бүтүргөндөн кийин, бул жакта ординатураны бүтүргөндөн кийин, бул жакта дагы ошондой группа вакиллер бар. Алар дагы мен менен баягы бир ойдо болсо керек. Буюрса ошол Кыргызстанга барып, кайра ал жакта больница ачыш максатыбыз. Же ошол жакта Кыргызстандагы медицинаны өнүктүрүш максатыбыз бар. Мындай нерсе да бул Кыргызстанга кайра барып туруп эле сразу жанагы бардык нерсе болуп кетет деген нерсе эмес. Ошон үчүн заман ичинде, убакыттын ичинде көрөбүз. Жанагындай ситуация кандай болот, ошого жараша биз да ошо Кыргызстанга кайтыш максатыбыз бар. Турцияга ошол 2016 жылы келдим.
бир убакытта эле жанагы бардык нерсе бир баягы заматта эле болгон жок. Көп убакыттын ичинде болду. Ошол өткөн мен үчүн маанилүүсү болгон бул жакта Турциянын системасын көрүш, бул жакта иштеп, бул жакта жанагы тажрыйба ашырыш болчу. Ал нерселерди көп нерсесini өттүм, жанагы экзамендер болсун, бул жакта иштеш кандай иштейт, система кандай иштейт, алардын бардыгын көрдүм. Көргөнүмө дагы бул нерселерди өткөнүмө дагы мындай өкүнүч, ичимде бир өкүнүч эмеси жок. Кайрадан менин ичимде ушундай нерсе бар. Неге биз ушундай оңой эле болгон системаны биз дагы кыла албайбыз? Биз дагы ушул нерселерди кылсак болот. Биз дагы ушул нерселерди кээ-бирки баягы жөнөкөй болгон нерселерди кылсак, бизде деле жанагы кээ-бирки ордунда турган нерселерди көп убакыт алдыга жылдырсак болот деген ойдомун менимче. Биздин алган айлыгыбыз 2 калем деп коет, 2 жерден алабыз. Бир мамлекеттин сага берген стандарт зарплатасы ал где-то 2300 лира живарында деп коет, эми 2300 жакын болуп калат. Анан сенин алган ошо 7 дежурствоң үчүн алган айлыгың мындайча айтканда 3800-3800 жакын болуп калат. Топтоп айтканда ошондо 6200 сыяктуу болуп калат. 6200 жакын азыр айлык алышат. Бирок деген нерсе бар. Эми Турцияда жана 7 дежурствону гана эсептешет. Андан көп тутсаң деле ал эмелер эсептелбейт. Мамлекеттик закон боюнча Турцияда жанагы 7 дежурстводон көбүнө төлөшпөйт. Дежурство системасы ушундай. Сен мисал үчүн понедельник сенин дежурствоң бар. Понедельник эртең менен келдиң, саат 8-де келдим. Ошол понедельник кеч негизи саат 5-те менин иштей турган убактым бүтөт. Бирок ал убакытта да чыкпайм. Кеч 5-тен эртең мененки 8-ге чейин дагы тутам. Анан ал кийинки эртеси күнгү 8-де дагы ишим бүтпөйт. Андан кийинки кеч 5-те бүтөт. Ошондо топтоп эсептеп көргөндө 33-34 саат сен иштеп калышың мүмкүн. Бул жакта жана кичине шаар болгон үчүн арзан. Мисалы мен берген квартплата деле 800 лира. Бул деле бир $100 жетпеген акча. Плюс эми ал бир комната эмес, 3+1 деп коет. Ал дегени залыны комната деп эсептелбейт. Анан 3 комната. То есть мындайча айтканда 4 комнатага $100 жакын акча бересиң. Жасала турган операциябыз. Биринчи орунда бул пациентке капалы деп коет. То есть закрытый метод, лапароскопический операция жасаганга аракет кылабыз. Эгерде мүмкүн болбогон учурда, кээ-бирки учурларда мисалы үчүн өтө жана жабышкан жана спайка деп коет, ошондой бир убакыт болсо, же болбосо карадык пациенттин общий состояниясы жаман болуп кеткен учурларда тез аранын ичинде открытый метод, то есть биздин билген ачык операцияга өтөбүз.
акчанын мындай жакшы жагы бар. Дүйнөдө кандай жакшы жаңылык бир нерсе болсо, ошол нерсени алып практика жүзүнө ашырганга аракет кылышат. Ошол жактан булар баягы өнүктүргөнгө аракет кылат. Мындай бир жеринде туруп калган эме эмес. Ошого ординаторго келсеңер, сөзсүз түрдө бул жакта көп үйрөнө турган нерселер бар экенин, медицинаны канчалык баягы алдыга жылып кеткенине көрө турган бир баягы учурлар болот да. Ошо менимче баягы келем дегендерге ойлонбой бул жакты эле тандасаңар болот. Биринчи эле очеред бул үй бүлөнүн жанагы чоң поддержкасы болуш керек. Андан кийин бул жакка келгенден кийин жанагындай иштеп, анан кийин неме кылам деген бир ой болбош керек. Эң кыска заматта экзамендерди тапшырып, бул ординаторго өткөнгө аракет кылыш керек. Себеби канчалык баягы чозгон сайын ошончолук бул эме узап кете берет. Ошого келгенде жанагы отуруп, только ошол жана экзамен, кайсы процесстер болсо, бүт баарына эң кыска убакыттын ичинде өткөнгө аракет кылыш керек. Ошондо бул баягы көп эме убакытта жооткон болсуң, жана узун болгон сайын жана кээ биркилер психологический эмеге кетип башташат. Турса болобу, болбойбу, башка нерсени тандайм деген бир эмелер болуп калышы мүмкүн. Андай болбош үчүн эң кыска заматта баягы эмеден өткөнгө аракет кылыш керек. Ошол көп нерсени башкадан биз келгенде ошондой да айтканбыз. Медицинаны кайрадан башынан окуп чыктым дегенбиз да. Себеби биздин окуган нерселерибизге караганда бул жакта көп нерселер башкача. Ошол эмелерди баарына даяр болушуң керек. Азыркы учурда Турцияда да бир эле Турция эмес, башка мамлекеттерге да даярданып отурган жана экзаменге даярданып аткандар, университетте окуп жүргөн студенттер, булардын баарына мен ийгилик каалайм. Эч качан жанагындай үмүтсүздүккө, депрессияга түшпөгүлө. Өзүңөргө максат койгула, ошол максатка жетиш үчүн ар дайым баягы колуңардан келген эмне болсо, ошолорду баарын аткарганга аракет кылгыла. Үмүтүм ошол ким кайсыл экзамендерге даярданып атса, ошолордун баарына жакшы, ийгиликтүү өтүп алышсын.